Эфирде Ачык Айкын программасы менен Каныкей Бозгунова, саламатсызбы? Бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстанда жарандарды чет өлкөгө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү иштери тууралуу маалымат берели деп турабыз. Эгер сизге кызык болсо, бизден алыстабай туруңуз. Студиябыздын меймандар менен тааныштырайын. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борборунун директору Кубандык Ахматбеков, ошондой эле Кыргызстандагы Корея мамлекетинин ишке уруксат берүү борборунун директору Ким Ын Ки мырза, ошондой эле жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борборунун жетектөөчү адиси Нагима Ашымбекова бар. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач сөздү Кубандык мырза сизден баштайлы. Ушул жогоруда айтылган маселе боюнча маалымат берсеңиз, негизи эле жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу боюнча сиздердин азыркы учурда жүргүзүп жаткан иштер жана буга чейинки иштер боюнча. Рахмат, саламатсыздарбы? Биздин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин алдындагы жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борборунун жөнүндө бир аз маалымат берип кетели. Биздин борбор негизги багыттарынын бири бул биздин жарандарга ошо чет өлкөгө ишке орношууга көмөк көрсөтүү болуп эсептелинет. Бүгүнкү тема боюнча жана жарнамалар боюнча бир маалыматтар тууралуу биздин борбор 2007 жылдан бери 15 жылдын ичинде ошол EPS программасы боюнча ишти алып барат. Бул программа боюнча биздин жарандар ошо 4 жыл 10 айга Корея Республикасына ишке орношууга мүмкүнчүлүк алып жүрөт да. 15 жылдын ичинде 5000ден ашуун биздин жаран ошо Корея Республикасына ийгиликтүү барып иштеп келишти. Азыр дагы ушул жылы биз дагы да ошол программанын алкагында корей тилин билүү боюнча тестирлөө өткөрүү боюнча дайындык көрүп жатабыз. Бул тестирлөө 12-13 апрелде Бишкек шаарында, тестирлөө каттоо 12-13 апрелде Бишкек шаарында жана 14-15 апрелде Ош шаарында каттоо жүрөт. Андан кийин ошо тизмеги толук билингенден кийин ошо майдын орто чендеринде ошо тестирлөөнү өткөрүү пландашылууда да. Мындан тышкары биздин борбор ошо жеке агенттиктердин үстүндө жүргүзгөн көзөмөлдүгү жана мониторинг боюнча ишти алып барууда. Андан тышкары дагы бир келишимдер бар. Алар боюнча дагы токтолуп кетебиз да азыр. 2007 жылы ачылып, ошондон бери ушул Корея мамлекети менен иштешип келесиздер. Ооба, 2007 жылы ачылган. Ошондон бери бул программа ошо Корея Республикасынын мамлекеттик программасы болуп эсептелинет. 16 мамлекетке каралган. Ошол 16 мамлекеттин ичинде биздин да мамлекет бар. Ошол 15 жылдан бери ошо ийгиликтүү иш алып барып атабыз. Биздин жарандардын арасында мындай популярдуу болуп эсептелинген ошо Корея Республикасына жөнөтүп атабыз да. Ким Ын Ки мырза, айтсаңыз, ушул жогоруда айтылган EPS программасы бул эмне дегенди түшүндүрөт, кандай программа? EPS는 한국 정부의 고용허가제 бул Корея өкмөтүнүн жумушка орношууга уруксат берүү системасы. Англис тилинде кыскартылып айтылганы. Кореяда жумушчу күчүнүн жетишсиздигинен жапа чеккен чакан жана орто ишканаларга жардам берүү үчүн Корея өкмөтү чет элдик жумушчуларды мыйзамдуу түрүндө жалдоого мүмкүндүк берген система. Бул Кореяда узак убакытка жумуш алып бара алчу жалгыз жол болуп саналат. Жана мамлекеттер арасында меморандум негизинде өткөрүлүп чыгымдарды минимумга түшүргөн жана коррупциясыз ачык айкын иштеген система. Нагима айым, айтсаңыз, жогоруда айтылган программанын алкагында ушул Кореяга ишке орноштуруу боюнча негизи кандай талаптар бар? Бул программа менен кимдер барып иштей алат? Бул программанын негизинде Кыргызстандын жарандары жаш 18-ден 39-га чейинки жарандарыбыз катышса болот. Биз жылына бир жолу корей тилин билүү боюнча тест өткөзөбүз. Бул сынактан жакшы өткөн адам кийин Кореянын жумушка орноштуруу министрлигинде электрондук базада болуу мүмкүнчүлүгү берет. Ошону менен бирге Кореядан эмгек келишимин күтсө болот. Тест боюнча айтып кетсек, тест 40 суроодон болот, 1 сааттын ичинде жооп бериш керек. Аудирование, чтение, угуу, анан окуу деп бөлүнөт, 2 бөлүккө турат. Тест бүткөндөн кийин ошо ар бир катышкан адам өз жөнүндө толук маалымат катары документтер чогултуп, базага кирип, анан контракт өтөт Кореядан.
Тил билүү талабы барбы зарылды? Тил билүү бул ооба ошо корей тилин билүү боюнча тест. Тил билүү боюнча биринчи тест алынат, андан кийин Кондок мырза, бул Кореяга барган жарандар биз кандай жумуштарга тартылат? Ал жерде шарттар кандай түзүлгөн? Ошол тууралуу берсеңиз. Бул жана айтып кеткендей өтө биздин жарандар үчүн өтө популярдуу, бирок бир гана ошол шарт, бул тил билүү зарылдыгы бар. Бул боюнча айтылгандай сынак өтөт, сынактан өткөн адамдар андай базага кирип, анан ошондон кийин ошол Кореядагы иш берүүчүлөр ошол базадан биздин жарандарды кимисин тандап алат экен, тандап алышат да, бизге ошо маалыматты берет. Биз андан кийин жарандарды даярдап, ошо Кореяга жөнөтүү процессин өткөрөбүз да. Анан бул программа боюнча азыркы күндө мына акыркы маалыматтарды биз алганда 4000ден ашуун завод, фабрикалар ошо биздин жарандарды жумушка чакырууга мүмкүнчүлүгү бар. Дагы кошумчалап кетчү нерсе, бул быйылкы жылы бизге квотанын көбөйүшү дагы мындай жакшы жаңылыктардын бири. Эгер жылына бир 500-700төн ашпаган адамдарга берилген болсо, быйыл ошо 2000ге чукул 1800 адамга берилет деген эме бар. Бизге маалымат келди, бирок ал үчүн биздин жарандар ошол тестирлөөгө катышып, ал тестирлөөдөн өтүп, анан ошо базага киргендей болуш керек да. Ошонун ичинен гана тандоо жүргүзүлөт да. Жыл сайын ошол квота толобу? Эми жылына бул квота толбойт. Эң туура суроо бердиңиз. Биз бул боюнча дагы ишти алып барып атабыз. Азыр Кореядагы биздин элчилик менен бирдикте биз ошол заводдордо, фабрикаларда ошол маалымат иштерин жүргүзүү боюнча ишти алып барып, азыр атайын корей тилинде ошо Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстан жарандары, Кыргызстандын жумушчулары тууралуу маалыматтарды корей тилинде даярдаганбыз, брошюра кылып, ошолорду жакынкы арада ошо элчиликке жеткирип беребиз. Алар ошол элчилик барып, ошо ар бир заводко кирип, ошо заводдун жетекчилери менен сүйлөшүп, ошол кандай жагынан ошо кыргыздарды көбүрөөк жумушка тартуу маселеси боюнча ошо сөздү эмелерди, жолугушууларды өткөрөт. Андан тышкары биз бул жерден ошо кыскача бир видео роликтерди тартууга ошо азыр сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атабыз. Буюрса ошо видео роликтерди дагы тартып, элчиликке өткөрүп берип же өзүбүз барып ошо завод, фабрикалардын жетекчилерине ошо презентация катарында көргөзүп келебиз да. Бул квота жыл сайын мындай жылдан жылга көбөйүп турабы деген маселе? Эми бул квота деп мен мындай үстүртөн айтып атканым, жыл мурун квота маселеси бар болчу. Азыр квотаны мындай жалпысынан 16 мамлекетке 50.000ден ашык жумушчу орун берилет экен. Ошонун ичинде биздин Кыргызстанда бар да. Анан мындай катышуучулардын санына карата квоталар бөлүнөт. Бул көп нерседен көз каранды. Мисалы, квотанын көбөйүшү же биздин бизге көбүрөөк ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүлүшү, бул биринчиден биздин жарандардын ошол жерде жакшы жүргөнү, мыйзамдарды бузбаганы, ошол жумуштун так аткарылышы, бул эң биринчи ошондон бааланат. Экинчиси ошол бизде жана сиз тааныштырып кеткен Ким Кы мырза уже 2 жылдан бери, 2 жыл гана жакындап баратат, ишин алып барып атат, жигердүү иштеп, ошол кишинин жардамы менен биздин министрликтердин ошо сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ошо квота жылдан жылга көбөйүп келатат. Быйыл ошо 1800 адамга чейин түзүп атат. Биз бирок бул айта кетчү нерсе, бул квотаны толук бойдон биз ашырганга, ошол ушунча адам Кореяга барганга биз аракетти биз да көрөбүз. Биздин жарандар дагы эгер ошол жерге барып татыктуу маяна алып, ал жерге маянадан тышкары дагы ошол бул өнүккөн мамлекеттердин бири, ал жерден жакшы тажрыйбаларды да алып келсе болот. Ошондой ошол үчүн биздин дагы жарандар корей тилин билүү боюнча да сынакка катышыш керек да. Ал үчүн регистрация биз айткандай 12-13 апрелде Бишкек шаары, 14-15 апрелде Ош шаарында өтөт да. Ошого катышса болот биздин жарандар. Биздин кыргыз жарандары Кореяда кандай компанияларга ишке орношот, анан ал жерде кандай иш кылышат, жакшы жактары эмне? 주로 중소 제조업 분야 기업을 жумуш чакан жана орто өндүрүштүк ишканаларда алар эмгек өндүрүү,
эмерек өндүрүү, машина куруу, электроника, химия, текстиль жана тамак аш сыяктуу ар түрдүү тармактар бар. Адатта алар 3 жылдык келишим боюнча иштешет жана мөөнөтү бүтө электе кайра жумушка алынат. Эң көп иштөө мөөнөтү 4 жыл алынай. Бул системада чет эликтер дагы корейлер сыяктуу эле мыйзам тарабынан укуктук коргоого ээ болушат. Кореяда баштапкы айлык маяна $1600 баштап, көп убакыт иштеген учурда айына $2,500 же болбосо андан да көп айлык алганга мүмкүнчүлүгү болот. Мындан тышкары 1 жыл иштеген соң 13 айлык маяна катары жөлөк пул берилет. Ал эми жаракат алган учурда бөдөө кыргыздардан камсыздандыруу компаниясынан компенсация алынат. Нагим айым, жогоруда баягы шарттары тууралуу айттыңыз. Мындай документ толтуруу же болбосо жарандар көпчүлүк мындай маалыматы жок да, маалымат берүү максатында болуп атат. Сиздер кайсы жакка кайрылса болот жарандар? Ошол эле тил үйрөнүү жагынан да жардам бересиздерби? Ошол тууралуу кененирээк айтсаңыз. Бизде жумуш тестке каттоодон башталат. Тестке каттоого чейин ар бир жараныбыз өзүнүн шартына, мүмкүнчүлүгүнө жараша корей тилин окуса болот. Биз тараптан сөзсүз талап жок. Сөзсүз учебный бир курстан окуп, сертификаты болсун же жогорку билими болсун деген талапты эч качан койгон эмеспиз. Жана айтып кеткендей эле, төмөндө жашы 18ден 39 жашка чейин жарандарыбыздын баары эле ушул сынакка катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Дагы айтып кетчү нерсе талаптардын ичинде мурун Кореяга барып депортация болбогон адамдар гана катыша алат. Ошо. Өткөндө ушул маселе Кореяга ишке орноштурууда ошондой жанагы тесттен өтүүдө бир маселелер жаралды деп жарандар айтышты да, ушу сиздердин борборго кайрылгандарда. Бул эмне себептен жаралып атат жана эмне маселе бар да, мүмкүн жарандар билбей жатат. Эми бул пандемия шарттарына ылайык өтө көп маселелер болду. Бул жеке гана тиги ушул меморандумга гана тийишүү. Бирок бир белгилеп кетчү нерсе, бул тестке байланыштуу маселелер пандемия шарттарында абдан жеңилдетилди да. Корей тарабынан мисалы мурунку этаптары, тестирлөө этапы, андан кийинки жанагы ден соолугун карап, ошол дальтонизмге текшерүү, жанагы боюн ченөө, тиги бу дегендер шарттарды ошо баарын тең кыскартып бир күнгө өткөрүүгө. Эми шарттар жакшы жакка өзгөрдү да. Бул жолу дагы ошол былтыркы өткөн тестирлөөнүн негизинде өткөрүлөт. Шарттар жеңилдетилген. Эми тил билүү бул эң биринчи маселе да, ошо тесттен өтүү маселеси. Анан бул эң негизги айта кетчү нерсе, бул пандемия шарттарында билесиздер, чек аралар жабык болуп, биз ошол 20-21 жылдары биздин жарандарды, контракты келген жарандарды ошо жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп аткан да. Анан эң мурунку ошо пандемиянын астында ошо 10 мартта биз бир топту жөнөткөн экенбиз, ошондон бери токтоп турган. Эми 21 жылдын декабрь айында биринчи топту жөнөттүк биз, ошо декабрдын аягында. Андан кийин ошол Корея тараптын макулдугу менен бирге ошо пандемия шарттарын толук аткарып, чартердик рейс жасап, ошо февраль айында 104 адамды жөнөткөнбүз. Андан кийин дагы 20 адамды жөнөттүк. Кыскасы ошол 2-3 айдын ичинде 130тан ашык адам биз Кореяга жөнөттүк. Ошол эле убакыттын ичинде 2 айдын ушу январь-февраль айында эле Кореядан келген жаңы контрактларында саны 131 түзүп атат да. Бул эмнени билгизет? Бул азыркы учурда чек аралар ачык. Иш берүүчүлөр биздин жарандарды жумушка алууга даяр экендигин көргөзүп атат да. Анан биз дагы айтып кетишибиз керек, мына 131 контракт бул былтыркы мындан мурунку жылдарга салыштырмалуу 4 эсе көп да. Анткени жылдын башы контрактлар башында бир 30-40 жылда ушундай келчү, ушул убакытта. Быйыл мынакей 131 контракт келип атат. Биз дагы ишибизди мындан ары дагы улантып, ошо элчилик менен биргеликте ошо контрактларды көбөйүшүнө карата ишибизди уланта беребиз да. Жанагы адамдын сырткы келбети дагы маанилүү, жана бою. Эми ооба, өзүнүн бул толук маалыматты кандай тестирлөө өтөт, анан кийин канча убакыт өтөт, анын баардыгын тең кайсыл эмнелерин андан тышкары жана дальтонизмге текшерүү маселеси, жанагы
справкаларды чогултуу, ооруларды, жугуштуу оорулар менен оорубаганды тууралуу мунун баардыгы тең биздин мигрант чекит KG сайтыбызда толук маалымат бар. Ошол жерге кирип жарандар толук таанышып алса болот да. Канча убакыт иштеп келишет бир кеткенде мисалы? Эми жаңы эле мен бул Ким мырза айтып кетти, биринчи 3 жылга түзүлүп, андан кийин ошо узартылып 4 жыл 10 айга чейин биздин жарандар иштеп келгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол башында мен айтып кеттим, 5000 адамдан ашуун биздин жарандар ошо 15 жылдын ичинде барып келип ийгиликтүү иштеп келишти, жакшы маена алышты, тажрыйба алышты. Биз дагы бул сандарды ошол меморандумдун алкагында көбөйтүүгө аракеттерибизди жасай беребиз. Эмгек мигранттары ал жакка барганда дароо эле жумушка орноштурулабы? Кантип орношушат алар жумушка? 1차 한국어 시험, 2차 기능 시험. негизинен башынан Кореяга кетүү үчүн атайын сынактан катыш керек болчу, айтылып кеткендегидей ал 2 этаптан болот. Биринчиси корей тили, экинчиси жөндөмдүүлүк боюнча сынак. 이번에 접수한 시험은 Бул 2 этапты өткөндөн кийин Кореяга орношуу мүмкүнчүлүгүн алса болот. Бул жолкусунда боло турган сынак атайын жөнөкөйлөштүрүлүп Корея тараптан иштөөнү каалагандар үчүн аябай жаңы сонун мүмкүнчүлүк болуп жатат. Негизинен 2 күндүк түшүктүү тестти өтүш керек болчу. Бирок бул жолу тест бир гана күн болот. Бирок сынактан өтүп электрондук тизмеге кирүү сөзсүз түрдө жумушка орношуу дегенди билдирбейт. Кореялык иш берүүчүлөр өлкө, жаш, жыныс, тесттин жыйынтыгы жана башкаларды эске алуу менен жумуш издөөчүлөрдүн электрондук тизмесинен талапкерлерди тандашат. Тандап алуу ыктымалдыгы болжол менен 30% түзөт. Жана Кыргызстандан жумушчу күчүн колдонууну каалаган бизнес ээлери канчалык көп болсо, ошончолук көп адам жумушка орноша алат. Кореяга жылына болжол менен 300гө жакын адам кетет. Бүгүнкү күнгө 5000ге жакын адам ИПС аркылуу Кореяда ишке орношкон. Нагим айым, айтсаңыз, жогоруда жанагы тесттен өткөндөн кийинки дагы процедуралары бар да, документтин даярдоо, жана башка, мисалы каржылык маселелери ал жакка жол кире деген. Ошол маселелердин баары өздөрү даярдаш керек болобу жумушка орношчу адамдар? Тесттен өткөндөн кийинки процедураларды айтып кетсек, ар бир тесттен өткөн адам өз жөнүндө маалымат чогултат. Бул справкалар болот, ден соолугун текшерүү болот бир медучреждениядан. Ошонун негизинде бизге документ тапшырат да. Документ тапшырып, контракт өтөт да. Контракт келгенден кийин кийинки процедуралар, булар сөзсүз кетип аткан биздин жарандарды биз жөн эле кетирип койбостон, ошо кетердин астында 7 күндүк предварительный обучениябыз бар. Биз ошо кетип аткан адамды жаңы өлкөнүн шарттарына, культурный маданияттар кичине ар башка болот. Ошон үчүн ошо жаңы өлкөдө жеңилирээк жашап адаптация болуп кетиш үчүн даярдайбыз. 7 күнүн ичинде тилди окутабыз, ошондой эле кантип айлык маянасын алат, айлык маянасынан кандай отчислениялар болот, ошол боюнча да толук сабак берип туруп даярдайбыз. Ошо 7 күндүк обучениянын ичинде визага даярдыктар дагы болот да. Ал жерде сөзсүз кетип аткан жарандарыбыз консульский взнос за визу деп коет, аны өздөрү төлөшөт. Ошондой эле Бишкектен Кореяга чейин жол киресин да өздөрү төлөйт. Канча каражат кетет? Эми ал визага $70 бул фиксированный, бирок авиабилеттер учуп аткан күндөргө ылайык өзгөрүлүп турат да. Бирок примерно айтып кетсек, где-то бир $600 $800–900 чейин чыгып кетиши мүмкүн. Тиги жакка баргандан кийин баягы айлык, биринчи айлык алганга чейин дагы жашаш керек да, ал жакта. Бул программа негизинде биздин жарандар кеткенден кийин контрактта пункт бар. Баргандан кийин жатакана менен тамак ашты жумуш берип аткан адам камсыз кылып берет. Жумуш баягы контракт аяктаганга чейин, договор аяктаганга чейин. Мындан башка дагы ушул ЭПС программасына сырткары дагы ушу Корея мамлекети менен барбы башка программаларда, же ушул эле программа негизинде иштеп келатсыздарбы? Биздин борбор мындан тышкары ошо жарандарга шарт түзүп берип, ошо чет мамлекетте уюшулган түрдө жөнөтүү максатында дагы келишим, жакында эле келишим түздүк. Бул Улуу Британия менен. Бул келишим аркылуу биздин жарандар кыска мөөнөттө барып айыл чарба жумуштарына тартылып, ошол иштерди аткарып келүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Азыр бул процесс боюнча биз эми көп эле айтып келип атабыз. Биздин мигрант чекит KG сайтыбызда дагы толук маалымат жарыяланган. Бул мындай токтолуп кетчү нерселерди эле бир айтып кетейин. Бул биринчиден
бул регистрация жана тандоо процесси ошо Улуу Британия боюнча акысыз жүрөт. Биздин жарандар ошол Agro HR компаниясынын сайтына кирип, ал сайттын шилтемеси биздин өзүбүздүн маалыматтык борбор, жарандар чет өлкөгө орноштуруу борборунун сайтында бар. Ошол аркылуу ошол сайттынга кирип, ошол жерден толук регистрация өтүп, анкетасын толтуруп, керектүү документтерди кошуп, анан ошол тандоо процессине катышат да. Ал жерден тандоо процесси толук бойдон ошол Agro HR компаниясы аркылуу жүрөт. Алар өзүлөрү онлайн түрдө ошо WhatsAppка телефон чалып, онлайн сүйлөшүүлөрдү, маектешүүлөрдү өткөрөт. Анан ошондон кийин анан тиги мүмкүнчүлүк алат да биздин жарандар кеткенге. Анан бул уюшулган түрдө жөнөткөндүн бир артыкчылыктарын, жакшы жактарын айта кетчү нерсе, бул азыркы айтылгандай биздин жарандар биринчиден мисалы Корея маселеси боюнча болсо, ошол жашоо шарттары түзүлүп берген болот, жашай турган жери бар, ал жерге төлөштүн кереги жок, тамак аш менен камсызданат, социалдык жактан коргоо жагы каралган толук бойдон. Ушул Кореянын жарандары кандай шартта иштесе, биздин жарандар ушул меморандумдун алкагында ошондой укуктарга ээ да. Мындан сырткары ошол 4 жылдан ашуун убакыт иштейт деп атпайсызбы? Ошол убакыттын ичинде кандайдыр бир социалдык төлөмдөр, жана пенсияга же башка жерге төлөмдөр жүргүзүлгөн болсо, ошол Кореядан чыгып баратканда, контрагын убактысы аяктап кетип баратканда, ошол акчалар толугу менен кайтарылып берилет да ушу жаранга. Бул дагы бир топ сумманы түзөт. Бул ошо биздин уюшулган түрдө жөнөткөндөгү ошол мамлекеттин сүйлөшүүлөрүнүн негизинде кетип аткан жарандарга ушундай жакшы шарттар түзүлөт да. Азыр Улуу Британия жана Корея менен азыркы убакта мына иштеп аткан ошо келишимдер, макулдашуулар ошо Улуу Британия менен тиги Кореянын ортосунда, Корея, Улуу Британия мамлекеттери менен, бирок мындан сырткары дагы биз элчиликтер менен биргеликте, тышкы иштер министрлиги менен биргеликте ошо ишти жүргүзүп жатабыз. Жаңы ошол мамлекеттерди, жаңы иш орундарды ошол мамлекеттегилерди табуу, ошол кыргызстандыктарга ылайыктуу мамлекеттерди ичинен кароо, жана популярдуу мамлекеттер деп атпайсызбы жарандардын арасында. Ошолордун арасындагы ушундай келишимдерге түзүү максатында ишти жүргүзүп атабыз. Жакынкы арада дагы келишимдерге кол коюлганда биз жалпы элге маалымат беребиз. Бул Улуу Британия менен болгон баягы программада деле ошондой шарттар, жанагындай тил билүү, квота менен. Жок, бул ар бир келишимдер эми өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы бул Кореяныкы айтып кеткендей 4 жыл 10 айлык, бул мөөнөтү узак, шарттары дагы өтө жакшы каралган. Биздин жарандарыбыздын арасында ошо айтып популярдуу көп кишилер ошо сынакка катышат, 5000ден ашуун киши барып келди. Бул көптөн бери иштеп аткан эң ийгиликтүү биздин келишимдердин бири деп эсептейбиз. Бул жерде шарттары такыр бөлөк. Азыркы биз жакында эле ошо март айында келишимде ошо тез аранын ичинде ошо элчилик менен биргеликте ишти алып барып, биздин Улуу Британиядагы ошол келишимге кол коюшканга жетиштик 16 мартта. Ошонун негизинде бул шарттары такыр бөлөк. Эки мамлекет, эки бөлөк шарттар. Бул жерде мөөнөтү да кыска, 6 айлык эле мөөнөткө берилет, виза да 6 айга берилет. Ошол 6 ай иштеп, кайра жаран өзүнүн мамлекетине кайтып келиш, бул бирден биринчи шарт болуп айтылганда. Бул дагы бирок ошо Улуу Британиянын мамлекеттик программалары болуп эсептелинет. Биз келишимди 24-жылдын аягына чейин кол коюштук. Ошол келишимдин негизинде биз ойлоп атабыз, эми бир топ жаранга ошо мүмкүнчүлүк түзүп берип, ошо 6 айдын ичинде барып айыл чарба жумуштарында иштеп, жакшы майына алып, ал жерде балким айыл чарба жаатында бир жаңы бир эмелерди үйрөнүп келет. Ошолорго бир шарт түзүлүп атат да. Айыл чарба дегенде кандай жумуштар, мындай так жумуш кетип аткан киши билип барабы? Могу жумушка баратасың? Ооба, биз эми жана түзгөн компаниянын аты Agro HR. Бул компания 2018-жылы негизделген экен, бирок 1948-жылдан бери ошо Англияда ушундай программалар ишке ашып келет экен. Ошо чет элдик жарандарды ошо айыл чарба жумуштарына тартуу.
Fruitful деген чоң британдык бир компания бар. Ошол Британиядагы 4 компаниянын, ири 4 компаниянын бирөө. Ошол 4 компаниянын арасында ошол чет өлкөлүк жарандардын квоталары бөлүнүп берилген экен да. Ошолор гана ошол чет элдик жарандарды эмеге Британияга алып келүүгө уруксаты бар да. Ошолордун арасында эми жана аты айтып тургандай fruitful дегенде фрукты жөнүндө маселе болуп атат бул жерде. Эми клубника болобу, алма болобу, башка нерселерди ошо жана жумшак жер жемиш, катуураак жер жемиш ошол эми фермаларда иш жүрөт. Бул именно жанагы чогултуу маселелери да, ошо жана бышкан мөмө жемиштерди чогултуу маселеси ошол жакта ишти алып барышат. Ушул Нагим айым, Улуу Британияга ишке орноштурууда дагы жол жоболорун айта кетесизби биздин көрөрмандар үчүн? Кандай талаптар бар? Мен токтолуп кетейин андан көрө. Бул Улуу Британия боюнча жол жобосу баары тең биз жана айткандай Migrant Checked Cages сайтында толук маалымат бар. Биз үчүн ошо британ тарап атайын өзүнүн сайтын кыргыз тилинде чыгарды. Азыр кирип ошол биздин сайт аркылуу, шилтеме аркылуу ошол Британиянын сайтына кирип ошол жерде толук маалымат. Ал жерде канча сааттык жумуш, саатына эми билесиздер, Европа мамлекетине саатына төлөйт. Ошол саатына канча төлөнөт. Ошол Великобританиядагы фунт стерлинг канчасы төлөнөт, канча акча ошо жашоосуна кармап калат, кандай мүмкүнчүлүктөр дагы түзүлгөн, баардыгы тең ошол жерде көргөзүлгөн. Жана мен айтып кеткендей, социалдык төлөмдөр дагы кармалат, бирок иши бүткөндөн кийин ошол кайсыл төлөмдөр кайрадан кайтарылып берилет, ошонун өйдө баардыгы тең жазылган да. Анан ошол сайт аркылуу жанагы мен айткандай регистрациядан өтүп, эми азыр биз ошол 20 марттан бери көп маалыматтарды, массалык каражат аркылуу маалыматтар элге жеткизгенге аракет кылдык. Өтө көп каалоочулар. Сайттын дагы мүмкүнчүлүктөрү мында чектелүү экен. Бизге дагы телефон чалуулар түшүп атат, ошо кире албай атабыз, регистрация боло албай атабыз депчи. Эми бул мүмкүнчүлүккө жараша, бирок көпчүлүгү регистрациядан өтүп, ошо ар бир жаран менен ошо онлайн жанагындай маектешүү болот. Ошол AgriHR компаниясы тандоону жеке өзү жүргүзөт. Биздин борбордун биздин максат биз ошо элдерге маалыматты туура жеткизүү. Экинчиси ошол тандалган адамдарды жөнөтүүдө көмөктөшүү процессине биз ошол ишти ошол жакта жүргүзөбүз да. Тил билүү талабы бар бул жерде? Жок, ошол Великобританияда тил билүү талабы жок да. Бирок мына ушул учур менен пайдаланып, биз бүгүн дагы ошо кабар агентствосунда дагы ошол чоң маалыматтарды бердик, массалык каражаттарына. Бул жерде ушул Корея келишими боюнча, Великобританиянын, Улуу Британиянын келишимдери боюнча көптөгөн шылуундардын социалдык тармактарда ошо акча сурап, ошол акчанын негизинде ошол жумушка орношконго жардам беребиз, көмөктөшөбүз деген ушундай жарнамалар чыгып атат. Бизге дагы биздин өзүбүздүн горячая линия ыкчам номерибиз бар 1899, ошол жерге дагы адамдар кайрылып атат, ушундай болуп атат жерлерде деп. Биз ошону токтотуу маселеси максатында жакында эле ошо Ички иштер министрлиги менен биргеликте жыйын өткөрүп, Ички иштер министрлиги бул боюнча ишти ошол министрлик алып барат. Алар өзүнүн жерлерге ошо тапшырмалар берилди. Эгер ошондой фактылар боло турган болсо, алардын үчүнөн ошо чара көрүлөт да. Бул мыйзам чегинде кылмыш кодексинин 168 беренеси боюнча ошо мыйзамсыз миграцияны жазагандыгы үчүн ошол 3 жылдан 8 жылга чейин эркин ажыратуу деген каралган да. Ошон үчүн мен ошо чакырып кетет элем, эгер ошондой шылуундар, ошондой адамдар ошо бул жеке гана адамдарды, биздин жарандарды алдоодон эмес, бул биздин мамлекетибизге да, мамлекетибиздин имиджине дагы таасир ете турган нерсе да. Анткени мындай нерселер биздин партнерлорго, биздин өнөктөштөрүбүзгө, мынакей Корея тарап болобу, Улуу Британия тарап болобу билинип калчу болсо, бул бизге бөлүнүп аткан квотанын азайышына алып келиши мүмкүн, же программанын жабылып калышына алып келиши мүмкүн да. Ошол маселени биз дагы биздин жарандарга жеткирип коюшубуз керек.
Нагима айым айтсаңыз, ошол жанагындай эле талаптарда бул дагы угармандарга биз ошо маалымат берүү максатын көздөп атабыз. Бүгүнкү берүүбүз дагы жарандар биздин убактыбыз аяктап баратат. Кайсы жерге кайрылыш керек, кандай даярдык менен келиш керек, ошол эле Кореяга, ошол эле Улуу Британияга жумушка орношуш үчүн кимдер келиш керек деген нерселерди кененирээк айтсаңыз. Жогоруда айтып кеткен программабыздарга катышам деген Кыргызстан жарандары бар эле. Биздин расмий сайтыбызга Migrant Check It KG сайтына кирип толук маалыматты алса болот. Ошондой эле Ош, Бишкек эки шаарларда биздин центрлар бар. Ар бир центрда адис өз багыты боюнча толук маалыматты берип түшүндүргөнгө даяр. Катышса болот. Корея программасы жагы айтып кеткендей да 12-13 апрель Бишкек шаары, 14-15 Ош шаарында документтер кабыл алынат. Квартал сайын жүргүзүлөт, Жылына бир жолу сынак болот, жылына бир жолу кабыл алынат документтер. Бизге бөлүнгөн убакыт аяктап бара жатат. Жыйынтыктоочу сөздү Үңкү мырзага берелик. 한국에 다녀온 많은 근로자들이 Кореяда 3-4 жыл болгон көптөгөн жумушчулардын күжүрмөн эмгегинин натыйжасында үй бүлөнү багуу, Кыргызстанда үй жана унаа сатып алуу, үйлөнүүгө даярдык көрүү жана башка экономикалык туруктуулук сыяктуу кыялдар менен үмүттөр ишке ашты деп ойлойбуз. Кореяда иштөөнүн эффектиси жөн гана экономикалык көрүнүш эмес, Кореянын экономикалык өсүүсү жана социалдык системасын тажрыйба алып, Кореянын маданияты, ой жүгүртүүсү менен таанышып, өнөр жай тармагындагы алдыңкы технологияга үйрөнсө болот. Эгерде Кореяда жумуш иштөөгө кызыккандар болсо, анда эч тартынбай аракет кылып көрүүнү сунуштайбыз. Келечекте Кыргызстандын мыкты жумушчулары Кореяда ишке орношуп, эмгектери үчүн жакшы бааларга ээ болуп, жана Кореянын жумушка орношууга уруксат берүү системасы аркылуу көбүрөөк кыргызстандыктар иштеп, акча таап, Кореяны көрүп, үйрөнүшөт деп ишенем. Сизге да жыйынтыктоочусуз, эгер кошумчалай турган маалыматтар болсо айтып кетсеңиз болот. Рахмат, мен жалпы биздин жарандарга ошол тышкы эмгек миграциясына ошо барып эмгектенем, чет өлкөгө барып эмгектенем деген жарандарга ошо каалап кетет элем. Ошо чыгаардын астында даярдыкты көрүш керек да. Мен бул мамлекетке кетем деп эле кетип калбастан, ошол мамлекет жөнүндө маалыматты чогултуу максатында, ошол жердин мыйзамдары кандай, жашоо шарты кандай, эли кандай деген маалыматтарды чогултуу бул зарыл да. Андан биздин борбор атайын ошол жарандарга көмөк көрсөтүү максатында ишин алып барат. Биздин борбордон дагы биздин келип ошол Токтогул 237 биздин борборго кайрылып, же Ош шаарындагы Ленина 221-ге кайрылып, ошол жерден маалымат алса болот. Бизде ыкчам телефон номери 1899 иштеп турат. Ал жерге чалып, эки оператор, бир юрист күнүгө ошол маалымат берип турганга даяр. Андан тышкары айтып кеткендей, Migrant Check It KG сайтыбызда толук кандай программалар ишке ашырылып атат, кандай жеке агенттиктер кайсыл өлкөлөргө ишке орноштуруп атат, бүт толук маалыматтар ошол жерде бар. Россияга кара тизме боюнча ГТРде өзүнүн кара тизмеден текшерүү маселеси дагы ошол сайттан каралган, ошол жерден дагы текшерсе болот, онлайн өзүн көрсө болот. Ошол себептен андан тышкары социалдык тармактарда, Facebook, Instagramда биздин инфо Migrant Check It деген ошол биздин өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Ал жерден дагы такай жаңыртып, жаңы маалыматтарды чыгарып турабыз. Ошол биз дагы өзүбүздүн жумушубузду ошол коопсуз миграция, ошол жарандарды барып, эгер ошол башка жерге, башка чет өлкөгө барып иштеп келүүдө аман эсен барып келүүсүн ошо биз шартын түзүп берүү үстүндө ишти алып барып атабыз да. Эми миграция деген бул жеке биздин мамлекетке гана таандык нерсе эмес, же биздин Орто Азияга таандык эмес. Бул ийгиликтүү алдыга кеткен мамлекеттин ичинде да ошол жерде дагы миграция процесстери болуп турат. Ар бир жаран бул жана өтө жаман процесс же начар процесс деп айтуудан алыс болушубуз керек. Анткени ар бир жаран өзү кайсыл жерде, кайсыл мамлекетке барып иштегенге ыңгайлуу экенин өзү адам тандап алыш керек. Ошого жараша мен ойлойм, биздин борбор ошол биздин жарандарга
ошо көмөк көргөзгөнгө дайым экенин айтып Демек, кетем. бардык эле өлкөлөргө кетип атканда сөз сиздерге кайрылып, Сөзсүз. кеп кеңеш алып, жардам алса болот экен да. Сөз. Бизде дагы бир маселе бар да, кошумчалай кетейинчи ушул суроону. Мигранттар өзгөчө жаш үй бүлөлөр, мисалы бала чакасын таштап кеткенге аргасыз болуп атышпайбы? Ошондо мисалы ошол Кореяга барганда же Улуу Британияга жумушка кеткенде мындай үй бүлөсү менен кеткенге мүмкүнчүлүк барбы же андай жокпу? Эми Улуу Британияда азыркы мына сайтка кирсе, мен дагы кирип ишин бир сыйра маалыматтарды алып, кыргыз тилинде айтылгандай кыргыз тилинде жарыяланган, өтө ыңгайлуу, түшүнүктүү баары тең. Ошол жерде да суроолор бар да. Сиз үй бүлөңүз менен кетип атасызбы, же жакындарыңыз менен кетип атасызбы, же тиги досуңуз менен кетип атасызбы деген, ошол бир жерге түшсүн, бир жерде иштесин деген маселелер да каралган да, ошол шарт түзүлгөн. Бир гана ошол эң башкы эме чоң ушул Корея боюнча дагы, Улуу Британия боюнча дагы эң башкы шарт ошол убактысы, контрактысы бүткөн мөөнөткө чейин иштеп, андан кийин ошол мамлекеттен чыгып кетип, ошо мекенине кайтып келүү. Бул Британияга дагы, тиги Кореяга дагы тиешелүү шарттар. Нагим айым, сиз дагы кошумчалай кетсеңиз, жогоруда айтылбадыбы, жана квоталар толбой калып атат. Бул эмнеден улам толбой калып атат? Жарандарда маалымат жоктугунанбы же тил билбегендиктен, эмне себеп бар? Балким жарандарга маалымат жетпегендиктен болуш керек. Ошол негизинде азыр маалымат жерлерге жетсин деген максатта иштелип аткан азыр ошол иш болуп атат. Ошол Тилди жана жогоруда да бердим эле, тил үйрөнүү, мисалы, сиздер жардам бере аласыздарбы? Корей тилин үйрөнүү. Корей тилин үйрөнүүгө биз жакын, тагыраак айтып кетсем, жакын арада Ош шаарында жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз үчүн курстар ачылды. Ошол курстун негизинде жанагы 100% эмес, ошол курстун бир 30%ын төлөп окуганга шарт берилип атат да биздин жарандарга. Жакшы. Кошумчалай турганыңыз? Мен да азыркы суроолорго кошумчалап кетем. Биринчиден, жанагы эмне үчүн аз болуп квота толукталбай калганын бирден бир эмеси, бул эми контракттын келиши биздин бияктагы борбордун эч кандай тиешеси жок. Анткени бул деген Корея тараптагы иш берүүчүнүн гана өзүнүн ыктыярдуу, өзү тандоо дагы маселеси. Анан кийин биз ошого көмөктөшүү, бизди Кыргызстанды билүү, Кыргызстан жарандарын билүү, Кыргызстандагы жумушчуларды жөнүндө билүү, бул биздин милдет да. Биз ошол боюнча ишти жана айтып кеткенде алып барып атабыз. Элчилик менен биргеликте биз ойлойбуз, бул жылы ошол башка жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк адамдарга келишимдер келип, мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлөт да. Окуу процесстери боюнча бул ар бир жаран өзү тандап алат, кайсыл жерде, кайсыл деңгээлде окуган толук бизге эч кандай тиешеси жок. Бирок биз ошол мүмкүнчүлүгү жанагындай каражаты чектелип, мүмкүнчүлүгү жок, бирок ошол Кореяга барып иштейм деген көңүлү бар адамдарга ошол биздин көнүмдөрдү өнүктүрүү фонду бар, фонд развития навыков деген. Бул ошол биздин министрликтин ичинде ошолор менен биргеликте келишим түзүп, Ош шаарында ошол бир окуу жай менен сүйлөштүк. Ал жерден ошо биринчи 100 кишини окутууга мынакей азыр группа топтолгон экен. Анын шарты боюнча ошол 70%-ын ошол көнүмдөрдү өнүктүрүү фонду төлөп берип, калган 30%-ын ошол жарандар төлөп ошондой окууну башташты. Мындайды дагы Бишкек шаарында да жакында түзүлөт. Анда дагы мүмкүнчүлүк пайда болот. Бирок азыр өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарында өтө көп курстар бар, ошо корей тилин билүү боюнча. Анан кийин биз дагы айта кетчү нерсе, эми корей тили өзгөчө көрүнгөнү менен бул жанагы орусча айтканда алтайская группа языков деп коет экен. Бул башка мына Кытай тилине караганда же башка тилге караганда бизге өтө ыңгайлуу экен. Жеңилирээк да берилет экен. Ошо биздин жарандар тез эле
3-4-5 айдын ичинде ошо корей тилин ошо бир кандайдыр бир деңгээлде үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. И корей жарандары дагы биздин кыргыз тилин орус тилине караганда же башка тилге караганда кыргыз тилин үйрөнгөнгө мындай жеңилирээк экенин биз да байкап атабыз да. Жакшы. Рахмат, урматтуу коноктор. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жарандарды чет өлкөлөргө жумушка орноштуруу боюнча маалымат бердик. Студияда мен Каныкей Бозгунова болдум. Саламатта туруңуз.